Кийинки акциясына көрөлү. Любой набор гель для душа плюс дезодорант спрей 285 сомго всего за дейт, экөө бирге. Кааласаңыз фантазия, кааласаңыз мелодия. Парфюмын на 15 мл парфюмду на 15 мл деп үстүндө жазылып турат, көрүп турасыз. Любой за 315 сом дейт. Демек ар бирин алсаңыз сиз өзүнчө бул парфюмдарды каалаган бирөөнүн 15 мл духи сизге 300 сом кетет. Ал эми сиз бирге алам десеңиз гель для душасы менен анда 285 сом келип калат. Демек экинчиси акысыз келип калат. Мына ушинтип наборду сөзсүздөн набор деп жазыңыз, ошого көңүл буруңуз. Ал эми бирөөсү жок болуп калса гель для душасы, анда парфюм кайра эле кымбат келип калат экен. Андыктан бул жерде заказ жазганда дайым көңүл буруп, дайым туура түшүнүүгө аракет кылыңыз. Кийинки акция мына скидка минус 45% на ароматы с этой страницы дейт. Демек ушул беттеги ароматтарга 45% азымдатуу менен келаптыр. Бул жерде карасаңыз, мына любая за 1095 сом деп чыгып койгон, көрдүңүзбү, кара менен. Бул деген скидкасы жок баа. Ал эми скидка менен келгенде 615 сом келет экен. Демек сиз бул баадан минус 45 деп чыгарып отуруп айткансыз. Бул компания сизге чыгарып берип коюптур. Туура түшүнүңүз, эч убакта компания же дүкөндөр же көптөгөн интернет дүкөндөрү скидкасы жок баадан, скидка кылып аткан баадан дагы скидка кылып эсептебейт. Ал скидкасы жок баадан эсептеп, анан скидка алып берет. Эч убакта двойной скидка болбойт, билесиз. Андыктан сиз ушу скидка кылынган баадан чыгарбастан скидка кылынбаган баадан кемитишиңиз керек экен. Так, бул жерде бизде кийинки акция мына бальзам после бритья дейт. При покупке любого продукта серии Цельсиус, кроме аромата твердого мыла и самого бальзама дейт. 95 сом келет экен, бальзам после бритья. Эгерде бальзам после бритья менен дагы бир бальзам после бритья алсаңыз, эч убакта акция иштебейт экен, же мына парфюм менен алсаңыз, муну бальзам после бритья ал да иштебей калат экен, самый менен алсаңыз да болот экен. Ал эми эгерде сиз пена для бритья мына оң жакта турат, ошону алсаңыз, бальзам после бритьяга шерик кылып, же болбосо дезодорант алсаңыз, ошондо гана акция иштейт экен. Же болбосо бальзам для губ, для устраняет шероховатость и раздражение, крем для рук, мисалы үчүн для мужчин алдыңыз, ошол менен гана шерик кылсаңыз, сизге акция менен келет экен. Башка нерсе менен шерик болуп келбейт экен. Демек, башка нерсе алсаңыз, анан кийин бальзам после бритья арзандатуу менен келип калат экен. Так, кийинки акция бизде 178 бетте экен, көрүп кетели. 2 за 75 сом дейт. 2 любых крема с этого разворота дейт. Ушул беттен демек сиз каалаган 2 бет майды алчу болсоңуз, 2 каражатты сизге ар бири 75 сомдон. Каждый деген сөзгө көңүл буруңуз. Вместе эмес, бирге 75 сом эмес, каждый экен. Ар бири 75 сомдон. Эгерде экини алчу болсоңуз. Эгерде бирди алчу болсоңуз, анда 105 сомдон келет экен. Көрөсүз, дневной крем, крем для век, ночной крем 105 сом деп турат. Ал эми экини алчу болсоңуз, анда ар бири 75 сом болуп калат да. Мында караганда 45 сомго экинчиси келип калгандай болуп калат да. Өзүнчө алчу болсоңуз, бирөө ар бири 105 сом, экөө бирге 210 сом болуп калат экен. Андыктан сиз каждый деген сөздү сөзсүз көрүүгө аракет кылыңыз. Каждый деген сөз сизди надайым эсиңизде болсун. Каждый деген ар бир деген экен, бирге эмес. 2 карандаша пятнового водителя за 95 сом каждый дейт. Бул жерде көрдүңүз, 2 карандаш пятнового водителя алсак, ошондо гана ар бири 95 сомдон келет экен. Эсиңизде болсун, мына окси, экстра окси 500 грамм жогору өйдө жагында турат, кислородный универсальный порошок. Бул менен сиз карандашты алчу болсоңуз, эч убакта ар бири 95 сомдон келбейт экен. Андыктан бул жерде сиз акцияны туура түшүнүүгө аракет кылыңыз. Мындай бир акциялардын бири: бонус за покупку любой оттенок краски или осветлитель всего за 125 сомов при покупке по каталогу на сумму от 285 сом дейт. 285 сомдук нерсе алчу болсо кардарыңыз, же сиз ушул чач боектор жана же осветлитель кааласаңыз, каалаган бирөөсү 125 сомдон келет экен. Өзүнчө алчу болсоңуз 179 сомдон келет экен бирөөсү ар бири. Демек бул жерде сиз ушул 285 сом. Эсиңизде болсун, бошон акцияларды сиз операторга же наставникке жөнөтсөңүз, при покупке деген сөздү кошпосоңуз адашып калат экен. Ал эми сиз өзүңүз жазчу болсоңуз, анда буларды биринчи бетте эмес, буларды үчүнчү бетте акция каталога деген жерден тандап жазышыңыз керек. Мына негизинен ушул акцияларды түшүнүштү үйрөнүп калдыңыз деп ойлойм. Бул акциялар болгону мисал. Ушул мисалдарды көрүп отуруп, сиз башка акцияларды түшүнчү болуп калсаңыз, сиздин ишиңиз жеңилдейт жана кардарларыңыз адашып, эртең көңүлдөгүдөй баада эмес, кымбат баада алып калбайт адашып. Демек буга дайым көңүл буруңуз. Дагы бир акцияны көрүп кетели. Демек мына 2 по специальной цене деп турат, любых продукта для лица дейт. Демек ушул беттен 118 жана 119, 118 бет жана 119. Каалаган ушул 2 беттен каалаган 2 продукцияны сиз алганыңызда, ушул мына по акция деп 379 деп турат, по акция 435, 475 деп турат. Ушул баада сизге мына скидка менен келип калат экен. Эгерде сиз өзүнчө ар бирин өзүнчө алчу болсоңуз, же каалаган бирөө деле алчу болсоңуз, анда сизге эч убакта ушул сары
фондо жазылган баада келбейт экен. Анын ордуна кызыл тамга менен жазылган. Мисалы үчүн любой за 569, же 475 сом деген бааларда келет экен. Же 569 на 475, э? Мына андыктан сиз экөөнү алганыңыз выгодно болот экен. Эгерде кокусунан заказ жасап атканыңызда бирөө жок болуп калса, анда сиз бул арзандатылган баада алып алат экенсиз. Андыктан бул акцияны туура түшүнүүгө аракет кылыңыз. Да, бир акциялардын бири. Так, 193 бетте эле. Мына демек Дилайн деген серияда мына каалаган экөөнү алсаңыз, булар дагы ушундай акция менен скидка менен келет экен. Любые два продукта по специальной цене. Продукты серии Дилайн дейт. Именно Дилайндан каалаган, Дилайн деген сериядан каалаган экөөнү алчу болсаңыз, сиз ушул сары фондо басылган, жазылган атайын арзандатылган баада алат экенсиз. Ар бирин, экөө биригип эмес. Андыктан сизге экөөнү алган выгодно болуп калат экен да. Бирөөсү жок болуп калса, бирөө эсиңизде болсун, эч убакта акция иштебей калат. Демек, ордунан башканы алышыңыз керек болот. Же болбосо акциясы жок баада алышыңыз керек болот, же болбосо баш тартышыңыз керек болот ошол заказдан. Мына ушул акциялар сизге мисал болуп кетти. Ушул акцияларды түшүнүп алгандан кийин мен ойлойм, сиз кийинки акцияларды да туура окуп атып, туура түшүнүштү үйрөнүп каласыз. Өзү көңүл буруп жакшылап окусаңыз, каталогдун өзүндө түшүнүктүү тил менен эле жакшы тилде жазылган. Муну окуп атып, өзүңүз түшүнүп алсаңыз болот экен. Болгону көңүлдү коюп, ар бир жазылган сөзгө көңүл буруп окусаңыз, ошондо сиз жакшы түшүнүп калат экенсиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Акцияларды түшүнүп пайданы көрүп жүрүңүз.